لوط عليه الصلاة والسلام. Lut aleyhisselam peygamber. عم لوط هو إبراهيم عليه السلام. Bu Lut aleyhisselamın da amkesi mındaç aytkanda atasının bir tuğanı bu İbrahim aleyhisselam bolgan. أرسل لوط عليه السلام إلى قوم هؤلاء القوم لم يذم أحد في القرآن مثل ما ذم الله سبحانه وتعالى به قوم لوط عليه السلام. Lut aleyhisselam ушундай bir коомго жөнөтүлгөн да. Ушул коомду шунчалык Аллах Таала айыптайт. Шунда айыптоо менен бир дагы эле айыпталган эмес. Аллах Таала айыптагандай. لأن هذه الفاحشة ما سبق بها أحد إلا هؤلاء. Анткени булар кылган бузукулук иш, мындай кылган бузукулук жаман ишти буларга чейин аламдар боюнча эч ким кылган эмес эле. حتى كفار مكة ما كانوا يتصوروا أن أحد من الذكور يأتي الذكر. Ал эле эмес, мына Меккедеги мушриктер, ошол жактагы капырлар, алар да ал эмес элестете алышпайт эле. Кантип бир эркек башка бир эркекке келип кошулат депчи. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى أتأتون الذكران يعني مبالغة في أن إيش يعني من بشاعة هذا الفعل. نعم. أمر فاحش. Аллах Таала буну сурайт эле. Силер эркектерге келесиңерби деп сурайт эле. Силер эркектер ушунчалык муну аша чапкандыгын айыптап ушундай сурайт да. Кандай булар чектен чыккандыгын көрсөтүш үчүн. نعم. والله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام حتى يسكن إليها يعني تسكن الشهوة. نعم. Адам алейхиссаламдын кабыргасынан Хава энебизди, ошо энебизди Адам алейхиссаламга жаратып берген. Ошо адамга эркектерге аялды Аллах Таала жаратып берген, ошо өзүнө тынчтык табыш үчүн. Ошо шахваттарын, ошо өзүнүн бир кандай бир каалоолорун ошол аялында тынчтык таап, ошентип жашаш үчүн. فالشهوة لا يمكن أن تنطفئ إلا بالحلال بما خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الشهوة. نعم. Жана ошол шахват بالزواج. Шахват адамдын каалоосу бир эле адал нерсе менен эле тынчтанат. Ошо мына Аллах Таала адал кылган мына ошол үйлөнүү менен эле ушундай жол менен эле тынчтануусу мүмкүн. نعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذم يعني عظيم كبير في هؤلاء. نعم. Жана Аллах Таала мына ушулар тууралуу bir кандай улуу bir айыпталчу bir күнөөнү бизге айтып берди. حتى أنهم كانوا يأتون الفواحش نسأل الله السلامة في نواديهم في مكان اجتماعهم. Ал эмес, булар ушул кылган иштерин мына ушундай Аллах Таала бар сактаган болсун, мындай ал барды адамды өзүрө чогулган жерлеринде деле кыла беришет эле дейт. نعم. Адамдар чогулган. فلا بد من وقاية وأمور يعني نصنعها جاءت بها الشريعة. Ошондуктан мына бул сактала мындай нерсе жамандыктан сактай турган жана бизде шариатта келген нерселерди биз кылышыбыз керек. قراءة قصة لوط عليه السلام. Ошолордон да бул биз сактай турган нерсе мисалы ошол Лут алейхиссаламдын окуясын окуу. التبشيع من هذا الفعل. يعني التنفير. نعم. Ушул нерсени коркутуп, бул нерсенин кандай жаман туура эмес экендигин да эскертип адамдарга кайтаруу. ذكر الحد. Анан бул нерсенин кандай шариатта мунун жазасы келген, ошону эскертип. أن السلطان يقتل الفاعل المفعول. Бул жазасы кандай шариатта? Бул падыша тарабынан, бул падыша аны кылганды дагы ал ким менен кылып атса да өкөн тең өлтүрүш керек. نعم. أننا لابد أننا نربي الأولاد التربية الشرعية. Жана ошондой эле мындан сактай турган биздин себептерден бул балдарыбызды биз шариаттык тарбия менен тарбиялашыбыз керек. بلغوا 7 سنين نفرق بينهم في المضاجع. نعم. 7 жашка жеткенде балдарды төшөктөрүн бөлүшүбүз керек, өзүнчө жаткан. لباس الرجل غير لباس المرأة. لباس البنت غير لباس الذكر. الصغار أيضا في اللباس. نعم. Ошондой эле кичинекей кезинен билдиришибиз керек. Мына эркек баланын кийими өз башкача, кыз баланын кийими башкача деп, алардын да кийимдерин өзгө айырмалашыбыз керек. في الألعاب. Ошондой эле оюнчуктар. ألعاب خاصة بالذكور، ألعاب خاصة بالنساء. Ошондой эле ал эмес оюнчуктарында. Мына бул оюнчуктар бул кыздарга деп, бул оюнчуктар болсо эркектерге деп. نعم. تربي الابن على أنه رجل
ينشأ يكون رجل. نعم. Şunda ele misal erkek balаны кичинекей кезинен баштап ал эркексиң, сен эркексиң деп ушундай эркектик сыпаттар менен аны тарбиялаш керек. وتربي البنت على أنها بنت مربية، ممكن تأخذ شيء من قطن تصنع طفل صغير تربيه أو كذا. نعم. Ал эми болсо кыз баланы болсо кичинекей кезден сен кызсың деп аны ошо кыз деп муну аялдын сыпаты, аялдык сыпаттар менен аны тарбиялаш керек. Мисалы жана кээ бир оюнчук сыяктуу мисалы бир чүпүрөктөн бир нерсе жасатып, мына сен ошол балаң деп аны ошо ойнотуп ошол менен. نعم. الأم تلبس البنت الحجاب تربيها عليه. نعم. Ошондой эле мама энелер дагы ошо кызына жана өздөрү кийген жолуктарды жана хижабты кийгизип коюш керек да. Көндүрө бериш керек кичинекей. والأب يربي الولد على الرجولة، يلبس لباس الرجال، يأخذه يجعله مثلا يمشي معه للمسجد. نعم. Эми атасы болсо баласын эркектей кылып тарбияласын. Ал менен өзүнө чогуу ала жүрүп, анасы ага айтып сен эркексиң деп ушундай өз менен чогуу мечитке алып чыгып يكنيه أبو فلان. Ага ошо шариатта куня деп коет, ушундай нерсе атты берсин. Сен мисалы бирини баланчанын атасысың деп. ويكن الأنثى أم فلان، تعتاد أنها هذه أم وهذا يعتاد أنه أب. Кыз балага дагы куня берип коюш керек. Сен баланчанын энесисиң деп ага ат коюп коюш керек. Мына бул болсо эркек болсо ошондон баштап эле бул эркек экенин билип баштайт, бул ата болот экен. Кыз болсо бул эне экенин, аял экенин билип баштайт. الصحبة الصالحة. Ошондой эле жакшы чөйрө коюш керек. يجعل الأولاد يلعبوا مع بعض البعض، الذكور والإناث يلعبوا مع بعضهم، هذا لهم ألعاب خاصة وهذه ألعاب خاصة. Ошондой эле мисалы кыздар чогулуп өзүнчө ойносун, эркектер өзүнчө ойносун дейт. Аны өзүнчө булардын дагы эркек балдардын дагы өзүнчө оюнчуктары бар, өзгөчө. Булар кыздардын дагы өзүнчө оюнчуктары бар. Мындай өзүнчө ушундай бөлүш керек. عند اليهود وعند النصارى، عرفت؟ مع أن نعلم أن دخل عندهم التحريف والتغيير، ومع هذا هم ينكرون هذا الذي يقولون من أن الرجل يكون مع الرجل والمرأة مع المرأة. نعم. نعم موجود هذا. Мындай дейт да, иудей менен христиандарда айтабыз, буларда бурмалоо болуп кеткен дини өзгөрүп кеткен деп, чында пайгамбар алып келгенде диндер өзгөргөн. Бирок ошонусу менен дагы буларга сакталып калган нерселерден ошол жанагы нерсе, ошо гомосексуализм деп коебуз го, жана эркек менен эркек кошулган нерсе, бул нерсе жаман нерсе, бул бузуку нерсе экени аларга сакталып жеткен, бул сакталып калган. نعم. فهم يردوه لا يقبلوا بهذا. Булар кабыл албайт дейт, муну четке кагышат алар деле. نعم موجود هذا. Ал бар дейт, ал өзүрүнө бар. حتى هناك موجود عندنا الآن من يصنع يعني عيادات لعلاج هؤلاء، لأن هذا مريض طبعا. نعم. نعم عيادات مثل مصحة أو كذا. نعم لعلاج هؤلاء. Ал эмес аларда ушундай бар да, мына азыркы биздин заманда дейт, бул нерсени оору сыяктуу көргөндөр бар дейт да. Оору сыяктуу көрүп, буга бир кандайдыр бир дарылоонун өзүнчө бир себептерин көрүшөт дейт да. Өзүнчө мисалы келип бир клиника сыяктуу ушундай нерсе кылып, ошол жака аларды алып келип дарылашат дейт. Бул нерсени бул оору дейт, бул оору. نعم. حتى من الكفار أقصد، ليس من المسلمين أتكلم. Мусулмандар жөн айткан жок дейт. Бул капырлар ушу өздөрүндө, ошолордо да кандай бар дейт. Бул нерсе жаман нерсе экен, бул туура эмес нерсе экен билишет. نعم. فهم ينكرون هذا. Муну четке кагышат дейт алар, муну жактырышпайт. ولا يمكن أن ينسبوا هذا لدين، قلنا دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ودين كل الأنبياء الإسلام، ما يمكن ينسبوا هذا. نعم. Жана бул нерсе бул пайгамбарлардын дининде болгон эмес. Пайгамбарлардын дининде ушундай нерсе деп эч качан аларга муну биз жабыштырбашыбыз керек дейт да. Мындай нерседен кайтарышкан бардык пайгамбарлар. ولو تنظر في هذا الأمر تجد أن أصله جاء من عبدة الشيطان. مفهوم؟ نعم. Жана ушул ишти карап көрсөк дейт. Анда биз табабыз дейт да, бул нерсенин негизи, бул основасы, бул негизи шайтанга сыйынуудан келип чыккан нерсе дейт да. نعم. فها الأصل عندهم هذا جاء من عبدة الشيطان، هم عبدة للشيطان في الأصل. مفهوم؟ نعم. طبعا. Демек, كلهم هم عبدة الشيطان هؤلاء. نعم. ошолор бул негизи шайтанга сыйынышкан дейт. Шайтанга сыйынып, демек ошол нерседен келип чыккан дейт. نعم. ولا تظن أن الأمر هذا لهم يعني الكفار، لا،
هم أرادوا إدخال هذا إلى الكنيسة، إدخال هذا لكذا، إدخال هذا للمسلمين، وهذا هو الأهم. نعم. Бул ойлоборубуз керек дейт. Бул бир эле иудей менен христиандардын проблемасы деп. Бул деген баардыгыбызга болгон азыр көйгөй да бул. Анткени бул ушул жанагы жолдо жүргөндөр ушул нерсени ошо церковка дагы киргизгенге аракеттерин кылышат. Ошо христиандарга дагы, иудейлерге дагы жана эң коркунучтуусу бизге мусулмандардын арасына да бул нерсени киргизгенге аракет кылышат.